күн жаңыдан батқан еле, сарып күн жаңыдан тоғы ері батқан еле. Гүлдағы қоштошқын су жекесіні чачқан еле. Тілеген ой бар еле дағанша, сөз бүтпей сөйлешелік ай шыққанша. Алтыным қош болғын деп ай кете бердік. Ай, көзімден ақты жашым, көзімден ақты жашым узағанша. Жақшы жаңылықты қачан айтасың дейді. Жақшы жаңылығымды қачан айтайын? Жан дүйнөм тұрған кезде жараланып, жан сырым төккөн элем сага барып, жағымды алақаның аста асылап, жаш кеткен жүзім ылдый сабаланып. Биз үчүн биринде кең, биринде тар, өмүрдүн айлар, жылдар мүнөтү бар. Менин бир эски жаман альбомумда сенин бир жакшы түшкөн сүрөтүң бар. Супасын чачса таң жарып, суюлуп жылдыз шам жагып, булбулдар келип көгөрүп, бутактан учса жанданып, торгойдун үнүн жактырбай, тоңсуруп жүрөм арданып. Торгойдун үнүн жактырбай, тоңсуруп жүрөм арданып. Каркыраларды суранабыз дейт. Ошонун текстин билбей атам да, биякта да бир телефонум болуп өтөт. Эме коюп коебуз. Бабалардан калган турмуш ыргагын, бул жашоонун көркү көңүл ачуудай. Өмүр шаңы көзгө тең уртугай, сен туш болдуң жаным көңүл назына. Сенсиз көркө келбей жазгы тентек желдей, жансыз күндөр өттү баасы эбемде. Билчи жаным, билчи жан дүйнөмдөн кирчи, бизди күткөн бакыт эшиги ачып келгенде. Ушуларды оркестр менен ырдашым келбейт экен, Бир берилген шаттуу өмүрдү кери кетпесин арут көңүлгө. Бул жашоодо күнүлөр аз болурай, сен туш болдуң жаным көңүл назына. Азыр сен алыстасың менден
сунсам демен. Жашай берет. Кутбизинова деген ким эле бул? Ким ал Азматке? Ырчуба? Мен кечки жаңы чыгып аткан кезде ушинтип эме кечине таанымал подписчиги көрүп кишилер эфирге кирсе, Айке мени кошуңузчу ырдайм дечи элем. Ошондой элестетилип, мага ушинтип айтышчу, ким ал кыз деп анан жаңы чыгып атканда Нурайым жаңы чыгып аткан кошуңуз деп мактан аябай көп жазып атса, ал ким ал деп ушинткендерин билем да. Эфирге кошуп коюңузчу деп ушинтип эметчим да. Анан мен дейт, могуз комуз сүмелериң даярбы, жаныңдабы? Жас кыз ырдап берейин деп жатат сага дейт. Все азыр можундун. Мурун мен ушинтип кошчу элем, могуз да ушундай сонур чыгып кетсин. Чоңуңуз болсун. Кошулду, мен да эметпейм. Сен эмнеге эметип атасың, баш тартып атасың? Башынан жерчи мага. Өчкү сен ким ол жактан? Кайра таштайт окшойсуң. Анан Гүлназ Чыныбек кызы биз жака ырдап барып калды. Анан эшикте турат элем, эмнеге турам билбейм. Жанымда бир шегим анан жаш кыз эли суретке чыгып алчу десе, мен аны таанылган эмес болчумун. Жууракка барып селфиге эметип түшчү элем. Азыр менен ушинтип түшүп. Бүгүн мен сени издедим. Жолуксам. Бүгүn мен сени istedim. Жолуксам айтып берем себептерин. Жаштыгым өткүчүктү. Кеткичекти. Бул сезим авасудай керектеди. Бул сезим авасудай керектеди. Өрттөдүң жүрөгүмдү, бары жогу. Унуткам да. Жаркылдаган жарыгым, бактылуу бол жаным дейт. Чоң рахмат, каныңыз келсин. Кошуңчу дейт, канаа жибердиңби? Мен башка нерсени басып салат болдум бекен. Ягың талмасын дейт. Мына. Кандайсың? Жакшы. Сиңиз кандай? Жакшы, бетиңди ачасың, Biraz açsam olur. Ау? Biraz açsam olur. Бирок ачпай деле ырдай берсем болбойбу? Анда макул, аха. Карсыга барды ырдап көрөйүн, Аха. Өзүңдү таппай кеттин жарасынан. Күндө айыга албай жаратымдан. Коюлу барман болуп багып жаттым. Куштардын рухсат эткен канатынан. Алдасайм ары бери. Жалгызмын жан көргөн жок аны дегип.
öçüre alбай жалгыз сени арасынан. Атыңдын баш тамгасында бир болдун талпынган гана канатынан. Юттун өзү сүйдө сарны калар, билгендей махаббаттын дардын алар. Атыңдын баш тамгасын көккө жазып алыска учуп кеткен каргыралар. Кумга жатсаң зарата сагат сулар, Юттун өчүрө албай жанатуулар. Муңдун баш тамгасын эске салып, муңайда жүрбегине канатуулар. Эскетти жашыл жайып килемдерин, билгендей келбес жайга жибергенин. Сирендер гүлүн айтса сени эстейм, сирендерим силер менин. Багат кайдан мага калган билбейм, адашкан арманымды жаздан издейм. Жаңы ачкан бүчүр бойдон калса кана, жашынып кетти чекке жалган кезде. Сол жерге чейин деп Барыбыз кол чабабыз, молодец. А сен кактан болосуң? Чоң айдан болом. Чоң айдан, аха. Молодец. Канча болду комузга ойногонуңа? 5 жыл болду. 5 жыл болду. Азыр канчадасың? Азыр 15-те. Молодец. Сонурдайт экенсиң. Рахмат. Жуп болсун да кандай элдерди билесиң? Көйлө билем. Живой элдерди ана. Азат мен өзүмдүн ушундай кезимде Анда эмесе Азиз Батыровдун ата-энеңди көзү барда сыйлай бил деген ырымдардайын. Таянарга жумалар ким, жыгылганда арка жөлөк болор ким. Барынан да адам көп чойду баяр баштары мени жолга кошор ким. Өрүсүндө сага жардам кылар экен, оорусаң да башын кармап сылар экен. Билсең билгендин баары ата-энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай. Айда жүрсүң сарсанага батар ким, бартанганын сени ойлоп катар ким. Сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобой күнү бою уктабастан жатар ким. Жүрөгүндө сени кармап күйөр экен, жан талашы сага жаны күйөр экен. Билсең билгин мунун баары ата-энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай. Алыс жолго чыксаң бата береркин, аман келме бардынан суу себеркин. Аман келсең дастарханын жайнап, ысырганын ысыз жайын береркин. Эсинде деп кайда жүрсөң ойлоркин, бар тапканын сага чачып болдоркин. Сен билген мунун баары ата-энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай бил. Жайларын сүйгөргин, өзүмдү көргин. Болгон бир огалар өтсөйнөн, сага жардам сага жүрөк болор. Карабасаң ата-энең кор болот, таштапсаң ал бирөөгө кордолот. Кандай ата бешемеси шор болот, кандай эне бешемеси шор болот. Ата-энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай бил. Ата-энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай бил.
Barçmakta öyle son sözleri жазып atsa молодец. Рахмат. Aytkansың. Жакшы отур. Ата-энеңе салам айт, жакшы эс ал. Жакшы жүргүлө. А мен дагы эфирге киргенде сен атыңды эстеп калдым окшойт, фамилияңды. Жеке мен комузумдайын жанымда деда, кийинкиде бетиңди көргөзүп сон болуп турдайбыз, э? Макул. Чоң рахмат. Жарайт. Давай. Аха. Дагы бир кишини кошоюн. Комузу же бир аспабы жанында болсун. Мен кошулайын дейиш. Ага чейин мен ырдап турайын. Тиги кызды көргөндө илхамдарым ачылып кетти. Ажек салыңызга. Айна деген кички кыз окшойт, эме жаныңда бир нерсе барбы, ырдайсыңбы? Турцияда жашап атып, кыргызчалар кулаккасын болот дейт. Рахмат. Ой, unutkalım. Geçip yılların bir yıllarında geziktim sütü kumarıma. Sezinsiz açılmayan bu suyumdu, sakladım ömrüm dünya kırına. Bulutlar arasından sen izledim, buyruksuz baktım gelin, bin bilmem. Gecikin bu suyunu işin almay, makavat gölünü ben çöküp geldim. Makavat gölünü ben çöküp geldim. Кошконго бузулуп кеттиби, э? Казакчарда десиле. Махаббат деген кандайдыр? Карасам көзүм талмайды. Сагынган жанга жете алмай, канчама гүлдер саргайды. Aşıksız ömrüme yığılma canım yığılma. Gökteki günge kol sozgan, ne dersin mınav gönülge. Gülersin tağışıp şılarsın, şıdarsın dağı şıdarsın. Yazılmaz derdin davası, canım oğlumden sorarsın.
катышып кичине өтүп калгандан кийин азамат кем айтат да кечкелечи черте албай айтып окшойм да анан Роза Аманова деген монтип деп анан монтип да черте берет анан монтип да черте берет десе бирөө мынтип турат бирөө монтип турат деп ушинтип эмеден ситуациядан чыкчумун мен байкуш ушинте берчи комуз үйрөнө албайм ошо комуз анда 250-350 сом болчу анан бир айда бир 6 жолу барам да эми 6 жолу аз да негизи бат эле эмес келип калат айына келген акчасын төлөш керек болуп калат анан акчаны унутуп калам кээде мынтип ситуациядан жок болуп калат ушундайда анан комузумда аянаны кошуп аян кайсы аян экен комузумду алып коюшат анан апам эмне комузуң жок акчасын төлөбөгөн үчүн алып койду деп эле ушундай нерселер болчу анан ошентип бир нерсе жакшы үйрөнө албайм ойноп жүрө берем да анан ушинтип акчасы бат эле келип калат комузумду алып коет анан подружкаларым күндө барат комузгачы анан айтат мындай үйрөндүм азыр эметсем комузга ортодо көп катышпай калгам ушинтип өзүмдүн күчүм менен болду да эми баягы кызыгып атам да ошентип үйрөнүп кеткениме аябай сүйүнөм да анткени ал кыздар бар дагы деле эжеке мынтип нота коюп бериш керек да алдыначы нота дегенде биздин айылдашский нота болот болчу ал чоң окуу жайларда иштейби билбейм дайыма моундай нота болот го андай эмес т м деп эле жазып коет да а мен Кудайга шүгүр черте берем да анан кийин комузга бардым кичине дагы үйрөнөйүн деп барып анан күбөлөрдү үйрөнөйүн деп баргам го анан нота коюп койсо дагы эжекени угуп чертип аябай туура кылып турмун да биз жакында концерт коебуз анан ал концертте деген жомарт эке айтат эми өзүң элден чыктың концертке кишилер келсе сахнага чыгып ырдаталы бизге айырмасы жок мен өзүм да ырдайм бирок мынтип кичикелердин талантын ачып берели сүрдөнбөй элдин алдында ырдасын деп да ушундай ой келип атат бирок көбүнчө ал кичине болбой калат балдар кичике балдар ырдаганга толтура келип алышы мүмкүн экен анан мага биринчи орун анан мага мындай деп кичине концертте болбой калат го деп ушундай болуп атат да кандайсыз дейт рахмат алтын кыз бактылуу чоң рахмат концертиңизге буюрса барам дейт сөзсүз келгиле чоң рахмат кайсыл жакка коесуң азыркысы Ошто болгон атат Ошто мен дагы бар бирок алар чечилбей атат да мен өзүм коркуп атам концертти мунусунда 2 күндөн да көбүрөөк коелу деп даярданып сүйлөшүп келсек анан атам аябай коркуп атат сен кички кызсың аябай чарчап каласың кыйналып каласың элдин көзү бар кички кыз эле момча концерт коюп салды деп ошого күнүнө азыраак эле кылат окшойбуз башында исламка айтып аткан ай сен 40 чейин чарчабайсың обычно чарчабайсың деп анан филармонияга барсам эле сен концертти до конца ырдаганда кыйналып каласың десе эле коркуп жүрөм Эркин байке ырларды азайталычы Эркин байке конок кошолучу деп ушинтип анан репетиция кездерде чарчап аттым концерт күнү мындай унутуп калдымбы анан жака эмени план жазып койгон эмелерди программаны жазып койгон анан ами ырбытып атат деп чарчабайт экенсиң да 2 күн болгондо билем 3 күн койсок болмок экен деп ал ушинтип калдык ошо Нурайым ырың жагат дейт рахмат кызыл жарлыктар үчүн ырдап берейин бүт ырларым кызыл жарлыктар үчүн сиз чарчабасаңыз керек дейт ошо чарчабайт болушум керек деп үмүт кылып атам бирок аябай өзүңө ишенип алганда болбойт го жакшы өткөрүп алсам экен деп эметип атабыз алдын ала даярданасыңар болчу что болбону чарчабай
Ошондой кичине таланттуулардан мен аябай соңдордаган өзүмдүн комузумду өрүп, калгандарына бир комуз сатып келип, ушинтип эле атканбыз. Мүмкүн бул да болуп калат. Нурлан байке, жана сиз сториске койдум, көрдүңүзбү? Сиздин ырыңыз 2 800 000 болуптур. Аз эле күндөчү. Ыр үчүн рахмат. Сиздин ыр түшпөйт да, Нурлан байке. Жалгызмын жамгыр, жалгызмын бүгүн өзүңдү. Жалуруп турам, жан дүйнөм сенден бөлүнбөй. Жалбатка афиша келди. Жок, Жалбатта концерт болбойт. Кандай афиша экен ал? Так. Ооба, концертте ары бери басып сүйлөшүш керек экен, мээме куйган. Ошол үчүн дагы атайын бир күн дайындангам, бирок түшүнүп койгула. Тойго ырдасам дагы аябай сүрдүнөм. Бул жок болгон жок, менде сүрүр кеткен жок. Анан тигиндей концерт иши өзүмдүкү болгон үчүн эми сүрдөнгөн вообще сөз жок да. Концерт болсо оркестр алымында Капталдан чыктым. Концерт көргөндөр билет болуш керек. Капталында мен, Эркин байке, Ко байке, Ислам келип турабыз. Бүт баарыбыз да прямчы. Биринчи күнү Арзбек байке тартып, бир күлүп, бир кабактарымды мойтуп атам. Аябай жаман паника болдук. Мен атам концерт болуп атканда башында мынтип дуа кылды. Жаңыр бар дейт, ооба. Нурлан байке, сизге байланышам, мага аябай ыр керек болуп жүрөт. Мынтип дуа кылдык да, жакшы өткөрө болду. Антсе баарыбыз ыйлайбыз го туу. Апаңа таазим, ата-энең аман болушун билсин арымдан дейт. Чоң рахмат, ата-энем аман болсун. Биз аман болобуз. Ошондо аябай корктум. Дагы нелер болду. Биринчи күндө концертке келген кишилер болсо аябай сүрдүндүм. Прям сториске эмеден атылып кеткен жерлер болот экен да. Аны көрүүчү билбейт деле болуш керек. Тылып кетем да, корккон менин сөз жок да. Экинчи күндө келген кишилер болсо эми экинчи күн мага мындай эстен кеткис күн болду окшойт. Аябай рахаттанып бардым да үйгөчү. Клип тарталды, аябай соң болот, Нурлан байке тарталычы. Анан мен мындай ырчы сыяктуу элестеттим да. Монтип басып жүрөм да, абычына баса албайм да. Сахнада кыз басып кетип бартып, монтип эле ырдап атам да, элдерге монтип отуруп туруп элечи. Кечээ көп Жалбатта концерт болбойду, аябай көп киши болду. Дагы видеолор жүктөйм. Убактыларын алыстатып чыгарып атам. Аякта да өзүмчө эле билип атам. Ошо кичине өтүп калдым окшойт. Анан биринчи күндө аябай мандраш. Концерт деген саат 6-да башталды. Баштап салат экен. Кыргыздар кеч келип атты го. Биринчи оркестр ырдап атканда карасам, баралар да жок да, кишилерчи ортосунда. Анан Эркин байке башталып, киши толуп элек, башталып элек десек, убактыбыз бүткөндө филармония жаап салат экен. Чыгып башында ырдатсам жок болчу. Кийинкилерге келсем толуп калыптыр. Ошентип биринчи күндөрү коркуп, саат 6-да башталат. Мен 4-төргө чейин даярданышым керек. Анан телефонду өзүм алып турам. Мен телефон чалат да, кайра бирөө чалып. Мен киргизип койчу, мүнөт койчу деп майда чүйдө нерселер да мага чалат да эмечи. Менин даярданышым керек, тигилер алыш керек го. Мен ага нервмен, апама чалгыла дейм. Апам телефонун берип бирөөгө кетип калыптыр. Кечки арым чалып бергенден анан. Деп нерв болуп атсам, чыксам эле оркестрдagi кишилер Нурай бизге тамак качан берилет. Ага нерв болуп бурдуп атам. Анан неметип кеттим да. Шашып атам да эмнегедир анан. Комузап Азат байке болбойсуңар деп ага кыйкырып салам. Исламкеге кат айтып алам, анан апам бурчка тартып, врачке. Апам чекеге тартып, сен бар сен үчүн жүрүт, эмеге алдырба, паника деп бурчтук экен. Кайра жакшы болуп калдым. Экинчи күнү ар ким өз-өзүнө кофесин ичип, мен өзүмдү кийинтип коюшат. Чыгып ырдай бердим. Биринчи күнү ошондой паника болсо, 3 каналдан келишти интервью алганга. Бир КТРК, УТРК тартып жүрдү.
Анан өзүмдүн камерачым жүрдү. Анан дагы бирөөлөрдү сүрөт тарткан бир 6 бөлөк оператор, 6ларын да бир 3-4төн шериктер менен прям камера болуп атты да биринчи күнү сүрдөнүп аткан кезде. Экинчи күнү жыргап жүрөм, бир камера жок. Ошо мен ойлоп турмун бир мобилограф алып алганда. Мындай сыртта даярданып жүрдүк. Концертке чейин эмелер болду, даярдыктар болду, интервью алып атышат. Эч видео жок. Анан могу атачылыктарды Кудайым буюрса, Ошто концерт койсок, жоёбуз деп турабыз. Эмне жөнүндө сүйлөп атасың дейт. Концертте сүрдөндүм, ошол боюнча. Ошондо болду. Баарыбыз чогулуп эметкен жокпуз да. Концерт бүткөндөн кийин концертке жакын жанакы даярданган команда менен мындай бир кушкадан суу аябай жакын болуп кеткенбиз. Анан коштошуп атканда дейсиңби, дагы концерт кылабыз алабычы деп анан мен чарчап калдым деп баарыбыз ойлогонбуз. Көрсөм мындай жаш окшойм да. Так, кичике кыздар эме болобуз, эми кичике эмес, жаш кезибиз го азыр, күчтүү кезибиз, ошого чарчабайт деле экенбиз. Пландарыңды алдын ала ичиңге коя. Блогерлерге бир нерсе айтпай коюш аябай кыйын болуш керек. Чыдабай кетем да мен, деп интрига кылып болсо да, башын болсо да чыгарып коеюнчу дейм да. Бирок көбүнчө айтпай турам. Бирок айтсаң болбой калат э. Кандайсың, биз сени жакшы көрөбүз дейт. Мен да силерди жакшы көрөм, рахмат мени жакшы көргөнүңөргө. Мага Ислам байке жаап калды дейт. Исламкени жакшы көргөн кишилер аябай көп да. Кара Балтага эмнеге барыш керек болчу? Биздин менеджердин номерине байланышсаңыз болот. Менин кызым сендей болушун каалайм дейт. Чоң рахмат эжеке, менден да жакшы болсун, аябай жакшы кыз болсун. Баары бир сени жакшы көрөбүз дейт. Чоң рахмат мени жакшы көргөнүңөргө. Кызыл жарлыктарга чоң салам. Өзүмдүн жерим. Өзүңүздөрдүн кызыңыздармын. Буюрса деген, жаңылык айтпаш туруш керек. Ташкентке жалындуу салам. Мен да сиздей болууну каалайм дейт. Жаным, мага менден жакшы ырчы болуш керек. Бүттем мукта эртең жолго чыгасың, ачылып кеттиң дейт. Калыс Жакыпов биринчи дуэттерде эле деп ушул айткан, жаңы эметип аткан кезим 2020 болуш керек, 3 жыл мурун. Жакшы эле жаздырганбыз, болбой калып, чыкпай калып ушинтип жүргөнбүз. Бирок интервьюмда да айтып калган болушум керек. Жаздырып атабыз деп айтып алганмын го. Мен сиздей болгум келет, менин атым Нурайым дейт. Чоң рахмат, Казакстанга концерт бересиңби дейт. Аябай бергибиз келет. Буюрса берип калат болушубуз керек. Өмүрүң узун болсун дейт. Чоң рахмат. Нурайка, жашым 18-де. Кызыл кыядагы аябай элдер курчап боз үйдө кийинип атсам да монтип тешиктен карашат да, аларды жабабызды кийинип алайын депчи. Ошо рахмат. Мен байкем чыкты де. Мен чыгайын. Кытайга ушул моменттер өзү барыш керек болчу, жылып атат да. Москвага концерт коебуз. Мен сизди живой көргөм дейт. Чоң рахмат. Кандай Нурайым эже дейт.
10 чыгарып атасызбы дейт. 10 мүмкүн азыр жашымбы чыгара албай атам. Астай деле отурам. Мен да бир көрөйүнчү деп. Ыр чыгарган кишилерге аябай суктанам. Мисалы Нурила эже өзү чыгараттырдычы. Тип отуруп бир чыгарып койгон кишилерди аңлап атты. Казакстанга коелу концерт кайгында коелу. Абзал менен Акгүл качан чыгат? Ошол чыгыш керек. Мен эми концерт менен болуп калдым. Кийинки калат окшойт, эми кичине жылат окшойт. Кайсы окууга тапшырайын деген оюң бар? Эми буюрса музыкальныйга тапшырабыз. Ушинтип жанагы жаман көргөн кишилерге айла жок экен го. Бир нерсе десе эле мындай эме таба албайт. Минусун таба албай эле сен окуган эмессиң деген деле басат. Бир окуп көрөйүнчү. Бир күн чыгарасың. Сен дагы дейт. Кандай жеке? Буюрса мен да чыгарайын. Чыгарыр алчудай эле сезилет да магачы деп эле. Hi, good night. Good night. Мен аялдагы номер 34-чү Мешков деген мектепти бүткөм. Абзал менен ырдаганың жагат дейт. Чоң рахмат. Абзал байке дагы өзү чыгаратырлар да. Мына Акгүлдү өзүбүзчө айтып коебуз, буюрса жалаң сиз чыгарган же мен чыгарган ырларды деп коет. Буюрса ырлар көбүнчө Абзал ага өзү жазган үчүн башка бирөөдөн ыр издебейт. Абзал аганын ырларын ырдайбыз буюрса. Бүгүнкү эфир аябай жакты мага. Жакшы отурдум окшойт. Настроением бузулган жок. Сонун силер менен сүйлөшүп отурдум. Кытайда мусулмандарга дагы деле кысым бар дейт. Мен кичине сүйлөп коеюнчу. Ооба, биз ошодон корктук башында. Негизи кет элде отпадык. Силерге сториста жүктөп аттым го. Кытай менен жакшы эле көрүштүк. Кытайга мул комузумду көтөрүп барганга болбойт экен. Кыргызстан деп ырдаганга болбойт экен. Алга Кыргызстан десең кеттик экен. Ушинтип айтып калышат. Ошон үчүн кичине коркунучтуу экен чындап элечи. Акта бизге сонун шарттарды түзүп берген болчу. Ошо мен үй бүлөм менен барганы калган болчумун да, бир көрүп келели деп. Бирок ошондой коркунучтуу жактарынан коркуп жүрөбүз. Үнүңүз абдан сонун дейт. Абдан чоң рахмат. Кандай ырдаса да уккандан тажабайсың дейт. Абзал байке дейсиң, Биржанды сен дейсиң дейт. Биржан ага дейчимин негизи. Ал кезде биз бирөөлөрдүн тилин окучубуз. Ошол кезде Биржан деп айт деп өздөрү ушинтишкен. Абзал аганын башында Абзал дейчү экен. Негизи айырмасы жок, Биржан ага дейм. Ийилип турса да үмүттүн дарагы. Киносон экен деген. Уй күчүк болчу. Издеген кино аябай жакшы. Жакшы эс алыңыздар. Жакшы нерселер көп болсун. Биздин мамлекет тынч болсун. Алда өрелди. Давайте. Жакшы эс алгыла, мен силерди аябай жакшы көрөм.